Автомат менен барыптыр. Автомат спешно дейт, маска кийип алып барыптыр ал киши. Каракол шаарында мына УДнын алдында ичке суу айылынын тургундары чогулушат. Чогулган нааразычылыгы ошол кара урайдын азабынан болуп атат. Бири-бирин ошо подставить этип атат. Анан ал андай кылышы мүмкүн эмес болчу деген эмне болду эле аксакал, өзүңүз айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, Кыргызстан элибиз. Biz emni үчүн ушул өнү өспөй атабыз. Мына ушул себептен болуп атат. Биринчи, таза жакшы жүргөн карындашыбыз ушундай баста эме болуп, ар кылышына кармалып атат. Көчө саат 8-9-дарда болгон экен ушул окуя. Бул кыз мурда кийин ушундай бирдеме менен заниматься этип жүрсө, сатып, же алып, же чегип жүрсө, анда момча эл бул дагы кенедей эле көчөгүн гармел экен. Ошондой болуп өз ишин өзү мойну менен кылган, күнөөсү мойну менен тарсын деп келбей да коет эле. Эми ал кыздын жолдошу кайчып болгон. Мына бул кайнагасы бир тууган. Биякта кайнэжелери, абысындары турат. Ал мындай ишке деле өмүрүндө барган эмес. Күйөөсү өлгөндөн кийин ушундай 2 бала 3 баланы багып чоңойткон. Ага чейин жанагы үйүн, участогун алып туруп ош жерден мен бүгүн элертең менен чыгып атып айттым, ушу Чикестон 2 гана келин ушундай лай тебелеп кирпич куйган. Ошолордун бири болчу да. Анан ушул туура эмес акыйкат. Эгерде могу жерден бүгүн кечке чейин чечип бүтүрүп ишти кылбаса, биз барчу жерге барышыбыз керек. Мындай могу жерде милициялар ушул ортодон акча көрүп атат. Ушул көп иш болуп атат да, кыргыз карапайым элибиздин канын биягынан да соруп атат, тиягынан да соруп атат. Ушуну жогору жак угуп, жогору жак калыстап, туура чечип берсе деген ойда ушул. Эмне үчүн ушул киши өлтүргөн автомат менен барыптыр. Автомат спешно дейт, маска кийип алып барыптыр ал киши. Кенедей кыз, жаш кыз 30-дарга барды, ким бактыбы. Ой, бир душманды кармап аткансып барыптыр да, автомат менен барыптыр. Өңү таанылбаган, 8-де кирди, жүрөгүм түшүп калды дейт. Бүгүн мына мен үйүнө барып, мен көчө жок элем, бүгүн үйүнө барып бул ким карындашым менен дагы сүйлөштүк. Жүрөгүм түшүп калды дейт, сүйлөй элбей калдым дейт. Биз эшикти ушундай үйдү кечкисин бекитип эле илип мал салдым этип коюп эле киребиз дейт. Кимдир бирөө келип таштап кетип атабыз. Биздин азыр могу жерден эң биринчиден өтүрүшүбүз ким ошол милицияларга баргандарга канчасы бар дейт? 8 барды дейт. 12 милиция барыптыр. Бир душманды, бир взводду же отделенияны кармашчу мына 8 барыптыр. Ким ошол маалыматты берди, ошону ачык айкын айтып берсин. Кимиси болуп атат. Бул жерде ал 12 сотрудник барыптыр. Автомат менен барыптыр, автомат менен. Ушул кайда, кайда биздин калыстыгыбыз, кайда биздин мына Нуркожоевич, Садыр. Ушуларды бир билип, калыстап, ташыйып мына сизге бүгүн жетебиз. Бүгүн эгерде бүгүн чечилбесе, могу карындашыбыз, кызыбыз бүгүн чечилип, колубузга жетелеп кетпесек, бүгүн түнү менен барабыз, эртең сиздин приемуңузга киребиз. Мына мен дагы ким сүйлөйт? Ушундай калыстап чечип бергиле. Ичибиз күйгөнү ушул болуп атат да, кенедей. Эми улуу сөздө уят жок дейт. Мына баарыңар деле билесиңер, жесир аял болсо, кичинекей 2 баласы менен кечинде күн батканда саат 8 боло электе күн батып атат азыр кыштын күнү. Эшикти илип киришет да, туалетке да чыкпайт булар, туалетти үйгө киргизип алышат. Коркушат короого чыкканданчы булар. Анткени запкы жеп коркуп калган бул келин, өмүр бою келин болуп келгенден бери тепки жеп, запкы жеп корккон келин экен да. Анан азыр эми муну ким жасап атат белгисиз. Бирок ушу кенедей чыканактай келин чиеде 2 жаш баласы менен киши өлтүргөн, зордуктап, изнасилование болуп, маньяк болуп жүргөндөрдү да ушундай бир подразделение барып кармабайт. Маскачан, автоматчан, 12 зөкүйгөн эркек чыканактай кенедей келинди барып басып атат да саат 8-де. Корккондон балдары сүйлөй албай калган, мына кызы до сих пор сүйлөй албай атат коркконунанчы. Бул келин өзү да тилөөздөн калып калган. Илгери деген ушундай бир нерсе болду дегенде коңшу колотторду апарып понятойлорду киргизип, мына мондай болду дечи эле, азыр только видеофиксация дейт. Анан ким аркылуу жазылган бул наводка болгон, бизге ошону айтып бергиле десек, муну да билбейбиз дейт, аноним дейт. Айланайын Кудай, аноним dey эле, любой кишини кармап алып эле тыга берсе болобу ушундайчы? Бизде мыйзам ушинтип иштейби? Жетим жесирлерге иштейби мыйзам? Колунда барлардын мыйзамы болуп атат да, бул келинден эмнени үмүт өтүп аташы? Эмнени үмүт өтүп барып кармап атышат билбейбиз азыр.
айыл үчүн күйгө, айылыбыздын баары мына күйгөн үчүн келип атабыз 2 күндөн бери. Аягына чыкмай токтобойбуз биз дагы. Энелердин артынан ушу жесир келиндин болушары жок деп кылып атышат ушунучу. Чыгабыз, күндө чыгабыз. Президентке чейин барабыз. Бардыгы көрүп билип атышат ушул экини. Жөндөн жөн туруп Аллах таалам деле өзү колдоочу жиберип атат мынакей. Ошондой адам экен. Генедейлердин защитасына турбаган мусулман, анын мусулман эмес, ал булчу. Кордук көрүп аткандарды. Ушул айылдын эли билет, баары билет. Бул мынакей күйөөсүнөн калганы, күйөөсү каза болгондон кийин ушул өзүнүн баягы таманакы маңдай тери менен 2 баласын багып келатат. Кыздары мектепте жакшы окуйт. 2 кызы экөө тең отличница болуп, мынакей улуу кызы ОРТдан 206 балл алып, өз эмгеги менен азыр мынакей бюджетте окуп атат. Ошол кызды тарбиялап, ошол кыздарды багып аткан эне мындай ишке барбайт эч качан. Бул явно подстава кылып атат. Эгер өзүнүкү болуп андай ката турган болсо, кенедей бир тезектин астына бастырып койгондой ситуацияда катпайт болчу да. Муну явно ошол именно УУДнын сотрудниктери кылып койду же башка бирөө кылып койду, бизге ошону далилдеп берсин. Биз болгон ошону требуйт этип атабыз. Бул ак жеринен күйгүзүп болбогон жерден тезектин астына алып келип подстава кылып таштап койгон үчүн. Жалгыз бой келинде ушундай колдон келет кыла берсе болбойт да бул нерсе. Акыйкат үчүн деп туруп атабыз мына 2 күндөн бери. И до конца турабыз биз, аягына чейин чыгабыз. Эгер дагы киши кеп керек боло турган болсо дагы чогултабыз, эл толтура келем дегенде. Ошол чындык үчүн деп күйүп атабыз. Достор, мына ушундай жакта деген уже 2 күндөн бери көчө дагы мындан көбүрөөк болчу экен. Бүгүн дагы аз болуп калды, ушинтип колдоо иретинде келип атыптыр.